Президент Садыр Жапаров бүгін 27 августта Ысык Көл облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында Кумтөр Голд компания ишканасында алтынды жер астынан казып алуу долбоорунун расмий башталышына катышты. Бүгүн Кумтөрдү жалпы элдин, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иштетүүдөгү ыраттуу стратегиялык иш аракетибиздин орчундуу учуруна күбө болуудабыз. Кумтөргенинде мындан ары алтынды жер астынан казуу иштерин расмий түрдө баштадык. Кумтөрдө жер астынан алтын казуу долбоорунун ишке берилиши бул айлана чөйрөнү бүгүнкү күнгө чейин сакталып калган мөңгүлөрүбүздү сактап калуудагы эң маанилүү кадам болуп саналат. Негизи бул иш мындан 20 жыл мурун башталышы керек болчу. Бирок чет элдик компания алтынды жер астынан казгандан көрө мурдакы бийлик жана коррупциялашкан чиновниктер менен жең ичинен сүйлөшө калып, алтын өндүрүүнү алдаганча арзаныраак, тезирээк, жеңилирээк ыкмасын тандап алууну эп көрүп, бардык мөңгүлөрдү талкалашкан. Президент чет элдик компаниялар менен мурдагы бийликтин коррупциялык келишимдери өлкөнүн кызыкчылыгына каршы келгенин белгилеп, мөңгүлөрдүн кыйроосу тарыхтагы кайгылуу сабак экенин айтты. Тилекке каршы мурдакы чиновниктер мамлекеттин эмес, жеке чөнтөктүн кызыкчылыгы үчүн мөңгүлөрдү садага чабышканы кара так болуп тарыхта калды. Айтылуу Давыдов, Лысый мөңгүлөрүнүн дээрлик көп бөлүгүнөн кол жуудук. Бирок биз болору болду, боесу канды деп бул абалга көз жумуп кое алган жокпуз. Кумтөр мамлекетке кайтарылган күнү дароо жер астынан алтын казуу долбоорун баштагыла деген тапшырма койгонмун. Мына минтип биздин өзүбүздүн адистерибиздин күчү менен, өлкөбүздүн аракетибиз менен, өзүбүздүн элдерибиз менен Кумтөрдө жер астынан алгачкы рудалар казыла баштады. Бүгүнкү күндө жер астын көздөй 1600 метрдей жер көзөлүп, туннель жасалып, курамы тоннасына 5 граммдан жогору болгон баалуу рудаларды алганы турабыз. Жер астынан алтын казуу долбоорунун иштөө мөөнөтү 17 жылга ылайыкталып, 147 тонна алтындын геологиялык запасы мамлекеттин балансына коюлду. Мамлекет башчысынын айтымында долбоордун ишке кириши менен бош тоо этектеринин ченемсиз казылышы токтотулат. Кумтөр Голд компания ишканасы 2021 жылдын май айынан бери 3 миллиард 445 миллион доллар киреше алып, бюджетке 891,6 миллион доллар төлөгөн. Акыркы 3 жылда Кыргызстан 441 миллион доллар дивиденд алса, чет элдик компания иштеткен 28 жыл ичинде болгону 100 миллион доллар түшкөнүн өлкө башчысы баса белгиледи. Баарынан дагы жер астынан алтын казуу долбоору бош тоо тектердин ченемсиз казылышына бөгөт коет. Ачык карьердик ыкма менен казып алууда 1 тонна баалуу руданы алыш үчүн 60 тоннага чейин бош тоо текти казууга туура келет. Бул дүйнөлүк черем менен алганда абдан көп. Албетте, Кумтөрдө жер асты менен бирге мурда казылып келген карьерлерден ачык ыкма менен дагы алтын өндүрүлө берет. Бирок акырындык менен жер астынан алтын казуу долбооруна артыкчылык берилет. Буюрса, Кумтөрдүн келечеги алдыда дагы 40-50 жыл өлкө кызыкчылыгы үчүн, элдин кызыкчылыгы үчүн иштей берет. Элдин кызыкчылыгы үчүн дегеним, акыркы 3 жылда мамлекеттик ипотекалык үйлөр карапайым элге тапшырылып жатканына баарыңыздар күбө болуп жатасыздар. Мына ошол курулуштарга кеткен акчалардын баары ушул Кумтөрдөн түшкөн кирешелер экенин билип жүрүшүңүздөр керек. Салынып жаткан жолдор, мектептер, бала бакчалар, эмгек акылар, пенсия пособиялардын көбөйүшү, аскердик жана башка заманбап техникалардын сатылып алынышы, иши кылса өлкөдө болуп жаткан жакшы иштердин баарына Кумтөрдөн түшкөн акчалар жумшалып жатат. Иш чаранын алкагында Садыр Жапаров жеринде карьердик иштер менен медициналык кызмат көрсөтүүлөрдүн абалы менен таанышып, келечектеги ири долбоорлор, тоголок кенин иштетүү, жаңгарттагы чалгындоо жана калдыктарды кайра иштетүү багытындагы иштер тууралуу маалымат алды. Айгерим Дүйшөбаева, Жанара Эсенова, Айгерим Жодарбек кызы, УТРК Чүй. Президент Садыр Жапаров бүгүн 27 августта Ысык Көл облусундагы Барскон Бедел унаа жолун өз каражатыбыздын эсебинен куруу долбоорун баштап берди. Уруксат берүүңүздү өтүнөмүн. Уруксат берем, баштагыла.
Иш чаранын алдында стратегиялык автомобиль жолунун долбоордук өзгөчөлүктөрү тууралуу видеоролик көрсөтүлдү. Мамлекет башчысына унаа жол түндүктөн түштүккө карай Барскон, Сөөк ашуулары, Карасай өрөөнү жана Ашуу суу аркылуу өтө турганы маалымдалды. Сөөк ашуусу аркылуу жыл бою өтүүнү камсыз кылуу үчүн узундугу 5,5 километр болгон туннель куруу пландаштырылууда. Карасай аймагында эстакадалык көпүрө конструкциясы курулат. Ал эми кар көп жааган Ашуу суу ашуусунан өтүү үчүн узундугу 3,8 километр болгон дагы бир туннель курулат. Эри долбоорду ишке ашыруунун башталышына арналган салтанаттуу аземде Садыр Жапаров бул күн Кыргызстандын жаңы тарыхына маанилүү окуя катары кирерине баса белгиледи. Ал жол салуу ар бир мамлекеттин өнүгүү багытын аныктай турган маанилүү тармак болуп саналарын белгилеп, Кыргызстан Улуу Жибек жолунун маанилүү бөлүгү болгонун эске салды. Бүгүнкү күнү өлкө ошол тарыхый миссияны жаңы шартта улантып жатат. Экономиканын кан тамыры жол деген накыл кепте айтылгандай, Бедел жолу өлкөбүздүн өнүгүүсүндө 3 тарыхый бурулушту камсыздайт. Биринчиси, сырткы дүйнө чет өлкөлөр менен байланыш бекемделет. Кыргызстан континенттеги жолдорду бириктирген 9 жолдун тоомуна айланат. Кытайдан жакынкы чыгышка, Европага кеткен жолдордун маанилүү бөлүгү дал ушул биздин аймакта кесилишет. Экинчиси, улуттук экономиканын өсүшү жогорку темпте сакталат. Дыйкандарыбыздын түшүмү чет элдердин базарларына тез жетет. Кереметтүү ысык көлгө туристтер түз келет, атамекендик бизнестин жаңы рыноктарга чыгуусуна жол ачылат. Үчүнчүсү, биз курган бул маанилүү жол кийинки муундарга мурас катары калат. Бүгүн баштап бүтүргөн ишибиздин үзүрүн эртеңки муун көрөт, андан кийинкилер анын мөмөсүн алат. Жылдар өткөн сайын жолдун маани маңызы тереңдеп, мүмкүнчүлүктөрү өлкөбүздүн өнүгүшүнө кызмат кылат. Бүгүнкү иш чаранын урматтуу катышуучулары 2030 жылга чейин Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук программасында артыкчылыктуу 4 багыттын бири өлкөбүздү регионалдык хабка айлантуу маселеси турат. Бедел долбоору ушул мүддөөнү ишке ашыруунун негизги багыттарынын бири болуп саналат. Бүгүн жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу парламенттин аппараттарынын жетекчилери, бөлүмдөрдүн жана фракциялардын катчыларынын башчылары менен жыйын өткөрдү. Иш чарага төраганын орун басарлары да катышты. Жыйында алгачкы кезектеги сессияга даярдык көрүү маселеси каралды. Парламент имаратты оңдоп түзөөдөн өтүп, чоң жыйындар залы толугу менен жаңыртылганын белгиледи. Ошондой эле Корея мамлекети менен кызматташтык алкагында жыйындардын жүрүшү санариптештирилип, заманбап техникалар орнотулду. Бул парламенттин ишин жаңы форматта улантууга түзөрү айтылды. Төрага тармактык комитеттердин ишин күчөтүү зарылдыгын, мыйзам долбоорлоруна байланыштуу талкуулоолор чоң жыйындарда эмес, дал ушул комитеттерде жүрүшү керектиги, документтер сапаттуу жана өз убагында даярдалышы маанилүү экенин баса белгиледи. Ошондой эле парламенттин ишинин натыйжалуулугу түздөн-түз аппараттын кесипкөй ишине көз каранды. Ар бир бөлүм өзүнө жүктөлгөн жоопкерчиликти толук аткарып, белгиленген милдеттерди так жана убагында аткаруусу зарыл экенин айтылды. Жыйындын соңунда алдыда жасалчу иштердин планы талкууланып, бир катар сунуш пикирлер жаңырды. Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан козголгон кылмыш ишинин алкагында Айчүрөк соода борборунун имаратында иш жүргүзгөн мостовой соода түйүндөрүнүн кызматкерлери телефон оңдоочу адистердин жардамы менен сыйымдуулугу 256 гигабайт болгон жаңы телефондорду ачып, тиешелүү микросхемаларды которуп, мобилдик аппараттардын сыйымдуулугун жасалма акмалар аркылуу 1 терабайтка көбөйтүшкөнү аныкталды. Андан соң телефондор кутучаларга салынып, жаңыча жана ачыла электей көрүнүшкө ээ болуу үчүн жергиликтүү шаардык басмаканаларда жасалган фабрикалык чыптамалар менен оролгон. Андан ары жасалма айфондор мостовой дүкөндөр тармагында, ЦУМ Айчүрөк жана ГУМ соода борборлорунда жайгашкан башка дүкөндөрдө жогортулган баада сатыла баштаган. Атайын кызмат мостовой соода түйүндөрүнөн iPhone уюлдук телефондорун сатып алган жарандарды iUnlocker сайты аркылуу жарыяланган заводдук мүнөздөмөсүнө шайкештигин текшерүүнү өтүнөт. Москва районуна караган Беловодская Төлөк унаа жолунда асфальт төшөө иштери башталды. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришкендей, жумуштар номер 28 жол тейлөө ишканасы тарабынан аткарылууда. Белгилей кетсек, быйыл мамлекеттик капиталдык салымдар беренесинин эсебинен жалпы 10 чакырым аралыкты асфальттоо каралып, курулуш иштери бардык жол салуу нормаларына жана белгиленген графикке ылайык жүрүп жатат. Буга чейин Беловодская Төлөк жолунун титулдук тизмеге киргизилген 3 чакырымына асфальт төшөлүп, жумуштар толук жыйынтык
аякталган. Асфальт басуу иштери аяктаган соң жол кыймылы жеңилдетилип, транспорт үчүн ыңгайлуу жана коопсуз шарттар түзүлөт. Чуңкурчак Арашан багыты бул туризм үчүн маанилүү аймак. Арашан айылынан баштап Чуңкурчак жайлоосуна чейин 22 чакырым жолго асфальт төшөлүп, аймактын инфраструктурасы жакшырат. Бул өзгөрүү менен жергиликтүү тургундарга жана туристтерге жол кыйла ыңгайлуу болот. Жол менен кошо болжолдуу 3 чакырым узундуктагы тротуар куруу пландалууда. Бул долбоор ушул жылы толугу менен бүтүрүлүп, жөө жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун камсыздайт. Арашан айыл аймагын Арашан айылында бүгүнкү күнү аябагандай көп алгылыктуу жумуштар жасалып жатат. Бул иштерге бизге республикалык бюджеттен да каражаттар бөлүнгөн, өнүктүрүү фонддордон да каражаттар бөлүнгөн. Айта кетсек, мынакей Арашан Чуңкурчак жайлоосуна чейин Арашан Чуңкурчак жолу жаңыдан да жасалып башталды. Подрядчиктердин тарабынан жолдорду кеңейтүү жана асфальт төшөө иштери бүгүнкү күнү жүргүзүлүп жаңыдан башталды. Андан тышкары ушул айылдын ден соолугун камын көрүү максатында таза суу түтүктөрүн алмаштырып атабыз. Андан тышкары ал каражаттар жергиликтүү бюджеттин каражатынын эсебинен болуп атат. Жана ошондой эле Арашан айылынын көчөлөрүнүн бойлорунда ошо жөө жүргүнчүлөр үчүн тротуарлар салып атабыз. Бул жактан бизге алам өнүктүрүү фондунан акча каражаты бөлүнгөн. Анан өздүк салым жергиликтүү бюджеттин эсебинен жасалып жатат бүгүнкү күнү. Арашан айылын таза суу менен камсыз кылган түтүктөр 1970 жылдары салынган. Бүгүнкү күндө кочолуктар көбөйгөндүгүнө байланыштуу таза суу менен камсыз кылуу максатында чоңураак диаметрдеги жаңы түтүктөр орнотулуп жатат. Быйылкы жылы көп жумуштар жасалып атат, былтырдан баштап эле. Бул суу боюнча анткени көп элдер суу таза эмес деп жалобалар болгон. Анан ошону мен ойлоп атам, бул суу трубалар качественный, ошо менен жакшы таза суу кетет. А то бизде мурунку трубалар эскиргенби же бул мурунку эме менен чыгарылганбы, жарылып, ошол жерден утечка кетип, анан лай суулар аралашып кетчү кээде. Анан ошонун баары эми жоюлмак болду. Айылдагы балдар үчүн да жакшы шарт түзүлүүдө. Жаңы заманбап ойноо аянтчалары орнотулуп, кичинекейлердин эс алуусуна ыңгайлуу жерлер көбөйдү. Айыл өкмөтүнө ыраазыбыз. Ушундай балдарга сонун мындай детский эме балдар эмесин жасап берген, ойной турган жерине ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ошо Арашан айылынын Арашан этаждын атынан неберелерибиз аябай ойноп жакшы болуп калды да. Мына шаардагыдай бизге качан келет дечи элек, биздин айылга да келди. Мына шаардагы жашагандай эле болуп калдык. Рахмат, ыраазыбыз. Мындан тышкары айылдагы негизги көчөлөрдө жол чырактары орнотулуп, жарыктандыруу иштери жүрүп жатат. Бул өзгөрүүлөрдүн бардыгы Арашан айыл өкмөтүндөгү жашоо сапатын жакшыртууга багытталган. Айдана Камалидин кызы Кудрат Ташмурзаев, УТРК Чүй. Жай мезгили дыйкандар үчүн эң жооптуу учур. Айрыкча сугат маселеси ар бир эгин ээсинин тынчын алган чоң көйгөйлөрдүн бири болуп келген. Бирок Панфилов райондук суу чарба башкармалыгы тарабынан көрүлгөн чаралардын аркасында быйылкы абал канааттандырарлык деңгээлде. Бүгүнкү күндө райондо 23 000 гектар сугат жерибиз бар. Анын ичинен кант кылчасы 800 гектар, көп жылдык чөптө 5800 гектар. Жана ошондой эле жүгөрү азыр бүгүнкү күндө данга жүгөрү 1800 гектар. Анан кийин 400 гектар силоско деген жүгөрү бүгүнкү күндө себилип суу менен камсыз болду. Бүгүнкү күндө өсүмдүктөр 2 жолдон сугарылып, азыркы учурда 3-чү сугатка кетип бараткан учур. Учурда аймактагы дыйкандар эгин талааларын үзгүлтүксүз сугарып жатышат. Суунун жеткиликтүүлүгү түшүмдүн мол болушуна да негиз болуп берди, дешет адистер. Жергиликтүү дыйкандар да суу чарба кызматкерлеринин ишине ыраазы болушууда. Алардын айтымында сугат жакшы жүргүзүлгөндүктөн быйылкы түшүм былтыркы жылга салыштырмалуу кыйла мол болду. Ушул мына жердин баары Гомарка тиешелүү жерлер. Быйылкы жылкы 2025 жылкы быйыл şu Kızılça sepkemiz. Nerede 3,5 gektar yer. Kudaya şükür. 3-cü sugatını sugarıp bittük. Bıyılkı kurgakça жылда su tartılış bolgon günde dagı hareket kılıp, oz kanaldarda oңдошуп, иретleşip, sentralin arıktарды oңдоп, ирети менен келип buna sugarıp bari jakşı, Kudayga şükür.
Адистер белгилегендей, алдыда сугат маселесин толук чечүү үчүн сууну үнөмдүү пайдалануунун заманбап ыкмаларын киргизүү зарыл. Айрыкча тамчылатып сугаруу ыкмасы эгинде мол түшүм алуунун эң натыйжалуу жолу катары бааланууда. Тынчтыкбек Акишев, Чыңгыз Садыков, УТРК Чүй, Панфилов району. Кыргыз Республикасынын Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги 2025 жылдагы социалдык контракт программасынын аталышы боюнча мониторингдин жыйынтыгын жарыялады. Быйыл социалдык жардамдын өлчөмү 100 000 сомдон 150 000 сомго чейин көбөйгөнү белгиленди. Бул чара аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү активдүү катышууга ашыктандыруу, алардын материалдык абалын жакшыртуу жана чакан бизнести колдоо максатын көздөйт. Социалдык контракттын алкагында Кемин райондук эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгында 2022 жылдан 2024 жылга чейин 130 үй бүлө соц контракт алышты. Ал эми 2025 жылга 45 үй бүлө 150 000 сомдон кайтарымсыз каражатка ээ болушту. Кемин району боюнча 100 000 2024 жылга чейин 130 үй бүлө алган. Азыркы күнү 95% ийгиликтүү иш алып барып атат. Быйылкы жылы мына бир ай ичинде 25 жылы 150 000-диктен биздин квота боюнча 45 үй бүлөнү тең карадык. Азыр эң алдыңкылары уже өзүнүн ишмердүүлүктөрүн көрсөтүп келатат. Мына бир ай боло электе уже өздөрүнүн мындайча айтканда брендин иштеп чыгып, калкка өздөрүнүн кызматын көрсөтүп келе жатат. Кемин район тургун Айчүрөк Бөрүбаева 2024 жылы аталган программанын алкагында 100 000 сом алган. Ал каражатка сүзмөнү кайра иштетүүчү, курут чыгаруучу жабдык сатып алган. Бүгүнкү тапта бир айда 100 000 сомдон ашуун таза киреше табат. Ал эми бир жылдык кирешеси 10 000 АКШ долларды түзгөн. Мен 5 балам бар. Мамлекеттен 4,5 000 эме пособие алчумун. Бул эмени алгандан кийин аны токтотушкан. Соц контрактын жардамы менен аппарат курутtu алып, бир жылдан бери иштеп, жакшы акча таап, буйруса үй алдык. Бир жылдын ичинде. Алгандын эмеси, пайдасы өтө эле көп. Мисалы, бизге окшогон кыйналган үй бүлөлөргө жакшы эле жардам болду бул. Мурда азыраак кол менен иштегенде мынчалык прибылга чыкчу эмеспиз да биз. Көбүрөөк прибылга могул аппараттын жардамы менен көбүрөөк прибылга чыктык. Каарманыбыздын айтымында бир жумада жайкы сезон убагында 1 тонна сүзмөдөн 350 килограмм курут чыгарат. Дайымкы кардарлары бар. Токмок жана Кемин шаарларындагы базарларга жана айылдагы дүкөндөргө өткөрөт. Мурда биз колдо ушинтип жасап чыгарчубуз. Азыр аппарат менен чыгарганыбызга байланыштуу бир жумада 1 тоннаны чыгарып даярдайбыз. Базар, Токмок базарына, Кеминдин базарына, дүкөндөргө таратабыз. Оптовый ценамен 600 сомдон таратабыз. Таза бирок, эчтеке кошулбайт. Сүзмөнү Нарын облусунун айылдарын, ошондой эле Чүй өрөөнүндөгү кыштактарды кыдырып, чогултуп, тонналап алат. Бул сүзмөнү биз даяр Кочкордон алып келебиз. Алып келгенден кийин монтип туздайбыз. Туздагандан кийин сыртка кургатып, андан кийин машинкага даярдайбыз. 2025 жылы жалпы өлкө боюнча 13.333 адам аз камсыз жана жакыр үй бүлө жогорулатылган жардам суммасы менен программага катышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. 2025 жылдын биринчи жарым жылдыгында 6046 арыз тапшырылып, алардын ичинен 2241 үй бүлө социалдык контракты алган. Ал эми Чүй облусунун Кемин райондук эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынан 45 үй бүлө 150 000 сомдон социалдык контракт алды. Социалдык контракт багыттары боюнча долбоорлордун 68,9% айыл чарбасына, 11,9% өндүрүшкө, 10% кызмат көрсөтүү тармагына, 9,2% соодага туура келет. Айгерим Дүйшөбаева, Жумабай Исманалиев, УТРК Чүй, Кемин району.